Амансыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Күндөрдүн эң жакшысы жума күн болсо, айлардын эң жакшысы Рамазан айы. Ушул ыйык Рамазан айында сиздер менен амандашып жатканыбызга кубанычтабыз. Аты жөнүм Канимет Данияров. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлжигит Садырбеков жана анын кичинекей кызы Нурайым. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Кандайсызга? Жакшы, рахмат. Орозоңуз кабыл болсун. Рахмат. Мына куттуу студиябызга кызыңыз менен келдиңиз. Буйрса. Балдарыңыз тууралуу сүйлөшсөк. Менде эки уул эки кыз бар. Кудай берди, Кудайга шүгүр дейбиз. Чоң уулум Байел. Азыр канчага чыкты? 2005-жылы төрөлгөн. Ата-энем колунда айылда. Андан кийинки кызым Элайым. Ал Бишкекте 1-класска барды быйыл. Андан кийинки кызым Нурайым. Бул аз бала бакчага барат. Мындан кийинкиси бар, Салман деген көкүрөк күчүгүбүз бар. Ал дагы бала бакчага барат. Ошо мамыр-жумур жашап атабыз бала чакам менен. Мынагай балдарыңыздын ар биринин өзүнүн кызыккан нерсеси бар, кыялы бар, ошол туурасында айтсаңыз. Ар баланын ар кыялы болот экен да. Чоң уулумдун кыялы башка, кызымдыкы бөлөк дегендей. Анан эми Элайым өзү жанагындай ырга ушундай ашыктуу да. Нурайым кызым болсо бийге барат, бийлейт. Сейтекте бийлешет булар. Ошол. Тикток тартышат азыр эми жаштар ушундай болуп калбады кече. Бийлешет. Чогуу тикток тарткан күнүңүз болобу? Чогуу келиңиз ата чогуу тикток тарталы дегенде. Жок, эми тартайын деп атабыз. Мен себеби тиктокко кирчү эмесмин такырчы. Акыркы күндөрү тикток көп көрө баштадым. Жана кызым тамашалап калат, ата бир күн тикток тарталы деп. Ниетте бар, тартабыз. Себеби замандан артта калбашыбыз керек. Кыялдарын билбейм, азыр ажыратып көрө элекмин да мындай. Балдарга деле чоңойгон сайын чыгат го дейм акырында. Бирок кыз киши атага жакын болот экен. Уул бала энесине жакын болот. Кыздарым жакын, кыздарым менен ойнойбуз, Саламатсыңарбы? Мен семейный психолог болом. Эмне проблема болду? Ушул кандай? Проблема менде жок. Могул жеңеңди психовать этчинде болуп атат. Айтыңыз. Айтып атпайм, битагел айтып атам. Кайра сөздү бөлөсүң, Лөкө көбүс. Гыйраттың эле. Айва, алтыным десе. Мен жанагы өзүм жакшы көргөн сериалдарды такыр көрбөй калдым. Мында сурасам эле телефон гигабайт түгөнүп калды дейт да. Жада калсам, жанагы подружкалар менен сүйлөшпөй калам. Единица жоктун такыр телефонуңду бербейсиң го. Эмнеге барабыз? Ошол эле. Çok проблемадан. Анда ого турулган. Анан болду мына. Мурун деген 750 сом 4 жумага берилсе, азыр 495 сом гана. Ичинде безлимитный интернет, акысыз чалуулар жана 200дөн ашык телеканалдар бар. Андан тышкары домашний кинотеатр да бар. Болду, алтын алдагы мен сурабачы телефон. Ассалам алейкум. Психолог. Бул жөн эле проверка связи. Интернет чөткү экен. Ортоңуздарда балким бир нерсе болсо, апасын айтпай сизге айткан учур болобу? Мен эми көбүнчө талаада жүрөм да. Гастролдо жүрөбүз. Анан көбүнчө апасы менен калышат. Апасы менен сырдашат, пока азырынча, чоңойгуча. Ушундай. Сиз келгенде анан сизге айтып турбай сырларды, кыздарыңыз? Мен келгенде өзүбүз ойнойбуз. Кыздар менен сырдашам, ойнойбуз дегендей. Эми балага да көңүл бурбасаң болбойт. Ошол эми үйүңдө бала ойноп турса, сонунда. Анда кызыңыздан сурагым келип турат азыр. Кандайсың, Нурайым? Жакшы. Жакшы. Сен садикке бала бакчага барасыңбы, садикке барасыңбы? Ооба. Жагабы сага ал жака барган? Досторуң көппү? Ооба. Атаң ким болуп иштейт? Билбейт да. Билесиңби? Атам иштебейт да. Ырдаган жагабы сага? Ырдайсыңбы сен? Атаңдын ырларын билесиңби? Атаң ырдаганды көрөсүңбү атаңды? Ооба, жана yordu билбейм. Ыр билбейсиң, бирок атаңды көрөсүң, Атаң менен чогуу магазинге, дүкөнгө барганда, атаң сага эмне сатып берет? Куклаларды. Кукла? Да, айтасыңбы, муну сатып бер деп айтасыңбы атаңа? Алып береби сага баарын?
Кызымдын бир жанагысы бар да, ушуну орундата албай жүрөм, себеби бул мышык алып бер дей берет да мени. Ата мага мышык алып берчи деп. А мышык беркилерине жакпайт. Ана мышык буюрса алып берем кызыма. Кичине чоңойсун. Азыр балакчага кетип калат, мышыгы жалгыз калат. Эртең кичине торолсун, анан кийин кечке кулагым жейт. Ата мышык. Мышык жагабы сага? Жакшы мышык. Үй бүлөдө кандай атасыз? Уулдарыңызга, балдарыңызга кандай атасыз? Эми ата камкор болуш керек да, бардыгын. Эркек киши бул таланын адамы да. Кирпи баласын жумшагым дейт, карга баласын аппагым дейт. Анын сыңары ушу балалуу үй базар, балдарыма камкор эле ата болсом керек. Азыр үйдө үчөө колумда, үчөөнүн үч түрлүү кыялдары бар да, анан үч түрлүү талаптары бар. Колдон келишинче аракет кылабыз, ушу балдарыбыз жакшы өссүн, жакшы чоңойсун деген эле ой, максат, тилек. Биз эми баягы бала кезде көрбөгөндөрдү, биз жетпеген нерселерди ушу балдарыбыз көрсүн дейт экенсиң. Бул жака келаткандагы даярдык боюнча айтсаңыз, бир күн мурда сүйлөшкөндө айттыңыз, даярданганы, балким күткөнү. Бул сүрөткө түшөм деп кече бут кийим истеген мамасы экөө, апасы экөө. Кызык да булар үчүн, кызык да негизи. Бүгүн кечке качан барабыз болуп, мына сааты чыкты, келдик буюрса. Кызыңыз менен келип бизге маек берип отурасыз да, аябай сонун. Анан балдарыңызды, уулдарыңыздарды акырындан жалпы жумурай журтка көрсөтүп баштадыңыз да. Эми келинчегиңизди качан көрсөтөсүз? Келинчегим эми сааты чыкканда, ал неге көрүнүш керек сөзсүз, Ал өзү каалабайт да негизи, ал дагы өзү дагы мындай публиканы каалабайт. Мен деле каалабайм. Эми үй бүлөмдү такырындай көрсөткүм келбейт да. Үй бүлөм мен личный өзүмдүн жеке жашоом го деп билем да. Жубайым үй кожойке да. Үй кожойкеси. Ошол карапайым эле үй бүлөдө чоңойгон, ушул кой кайтарып чоңойгон кыз. Романтиксизби? Андай эле. Мен башкача романтикмин. Мындай ой болбойбу сизде? Балким келинчегимди, жубайымды, анан балдарымды чыгарсам, алар да бир көчөдө эркин баса албай калышы мүмкүн деген ой болсо керек сизде. Жаш бала элдин назарынан алыс эле жүргөн жакшы негизичи. Мен баягы тайнем колунда чоңоюп, ушундай ырым-жырымга жакын чоңойдум окшойт негизи. Жаш балдарды коомчулукка көрсөтүш бар эле мындай макул болуш керек, ошого мындай каршы болуш керек деп ойлойм да көпчүлүгү. Жаш бала азыр булар чоңойгуча ошондой турган эле жакшы. Элдин назарынан, көздөн алыс болгону жакшы. Балким сизге айтпайбы? Балдарыңыз ата мен деле ушум чыксак, сиз менен же маек берсек, сиз менен чогуу жүрсөк деп. Кандай? Такыр сөз болгон эмес. Андай сөздөр козголбойт, жок. Эгерде ушундай айтсам эмне кыласыз? Анда алып чыгам. Себеби булар мен ханышаларым да. Булардын ар бир айтканын аткарышым керек. Ошол ханышаларым ыйлабаш керек. Ушундай. Балдарыңызды кантип эркелетесиз агай? Ханышам деп калдыңыз азыр Нурайымды. Бул кызым леди деп коебуз. Мени сулуу ледим деп. Чоң кызым болсо томпойгонам, томпошка дейбиз, ушундай. Көбүнчө апаздын көзөмөлүндө булар. Мен баягы региондорго көп кетип калабыз. Той мареке болот, концерттер болот, гастроль. Эми азыр орозо болуп эле үйдө отурабыз, бала чака менен. Башка күндөрү ушу кызматтабыз. Ар күн ар жерде дегендей, тойлордо, сапарда, ушундай. Бир кетсем, бир келсем төрөлүп калган болот. Бир келсем торолуп жөрмөлөп калган болушат. Кайра бир келсем сүйлөп калган болот, ушундай. Артисттин жашоо ушундай. Балдарыңыз айтпайбы, ата кетпеңизчи, биздин жаныбызда болуңузчу деп айтпайбы? Булар уктап атканда кетем, уктап атканда келем дегендей да. Анан ата биз канча жолу уктап турганда келесиз дейт.
2 жолуктап тургула дейм же 3 жолуктагыла анан барам дегендей да. Булар менен ошол уйкуну эсептешебиз да. Күндөрдү эмес, канча жолуктайбыз дешет да. Ошол сагынат кезиң эми баягы карантин болду, үйдө бая чогуу жүрүп балам менен чогуу болдук. Анан бая көнүшүп дегендей. Азыр үйгө эле качкым келет, балдарымды сагынам негизи. Жубайыңыз. Жубайым да сагынам. Балдарымды сагындым дегендей да. Жеңеңерде жумушум бар дегендей. Анан гастроль деп калдыңыз агай. Гастроль кандай өттү? Концерт бердиңиз, кандай болду? Эсте калган учурлар? Гастроль жакшы, колдон келишинче. Күйөрмандарым ыраазычылык. Концерттер эми кызыктарга бай. Ар күн бир күнүн окшобойт. Аура башка болот да негизи. Ар күнкү аура өзүнчө бир. Биринчи күнү жеңил болот, эртесинү бир оор аура болот, кыйналасың. Үчүнчү күнү кайра башка ушундай. Эсте калган кызык учурлар агай сизде? Эми сахнанын артында көп нерсе болот. Буларды айткым келбейт негизичи. Ал эми ошол сахнанын астында эле жүрөлү, артында эми көп кызыктар бар. Сахнанын артында өзүнчө бир чоң жашоо бар. Алдынан дагы кызык да аркасы негизи. Артында кызыктар. Ооба. Куруң таппай калып аткансың, же бир нерсең таппай чуркап аткансың. Көп эле учурлар болот. Кээ бир сахналарда атканда денелерим иштебей калган күндөр болгон да. Оозторумда иштебей. Сүрдөн эмеспи агай? Жок, билбейм, ушундай кыймылдай албай калган күндөрүм болот да. Болгон да, ал Бештапандын балдары сахнада капталда турушат да карап. Анан 4 ыр же 5 ырдаганы чыгасың. Биринчи, экинчи ырга келгенде ошентип бир-эки жерде иштебей калды да, бир мындай нерсе көп болот да менде. Ошол кырдаалдан кантип чыгасың агай? Салабыз, кирип отурабыз, жазылабыз анча-мынча. Анан аккордеон менен ырдаганда ошондо тердеп, мындай денелер жибишип, анан көнүшө баштайбыз. Себеби бул биздики күн менен түн алмашып калган да. Ошол 4-5те турасың, уйку сурап концертке барасың, бая уйкудан ачылгыча убакыт өтөт да. Түнү менен студияларда чыгармачылык менен иштейбиз. Же болбосо үйдө отуруп, ошо түнү менен иштеген күндөр болот. Анда акыркы учурда хиттерларыңыз, хит чыгармаңыз жаралбай баратат да. Эмне себептен? Эмне болду? Билбейм. Мурдагыдай көп убакыт бөлүнбөй калды ошо чыгармачылыкка. Же бир доор, коом алмашты, бир башкача да. Чыгармачыл инсандарга баягы эргүү, илхом узак жолго чыкканда келет деп калат да. А сизде кандай? Кайсыл учурда келет? Отуруп иштесең иштеле берет турган нерсе да. Илхам күтпөй элечи. Билбейм, негедир мындай чыгармачылыкка да мурдагыдай мындай подход болбой жатат окшойт негизичи. Азыркы ырларды студияга барып эле мындай эле ошол жерде эле оонун текстин эле ошол жерде жазып эле мындай ырдап коюп атабыз да. Баштагы ырларды бир жылдап же бир айлап ийлеп иштечүбүз да, баягы бир чыгарманын үстүнөн бир ай убакыт кетирип мындай иштечүбүз да. Азыркы ырларды бат эле мындай. Бардык нерсе бат болуп калды го азыр. Балким ушудан да окшойт. Себеби чыгармачылыгыма мурдагыдай да көңүл бурулбай калды да мындай. Могу чыгарма хит болот деп бир жазасың да. Бирок андай эмес да. Анан кээ бир ырларды жөн эле жазып коесуң, ошол ырлар хит болуп кетет да. Бул элдин табитин табыш кыйын, түшүнүш кыйын. Анан хит деп калдык. Мына Айзирек чыгармасы, андан соң эле Айсанам чыгармаңыз хит болду. Деги эле ушинтип ысымдар менен ырыңыздын аталышын коюп атасыз да. Анан жубайыңыз эмне дейт буга? Кызганбайбы? Кимге тийгенин билет. Ким деп сураган учур болобу сизден? Жок. Бул Айзирек бул ийленип чыгарылган чыгарма да. Анан Айсанам бул студияга барып эле
бир эле ырды алып калган ыр да, бул мындай сөзү дагы, обону дагы мындай. Баягы төкмактар төгөт го, ошо сыяктуу ырды алып калган ыр, бирок мындай эл оозун алып кетти. Тойлордо көп суранышат. Ошо кызмат кылып атат Айтор. Анан келинчек мындай чыгармачылыкка аралашпайт. Жүрөккө жеткен чыгарманы жазасыз да кай. Анан деги эле бир кээ бир учурда баягы оюңуз толук болбой калгандай сезилет да. Эмне себептен мындай болуп атат? Билбейм. Мен негизи сүйлөшө албайм да, адамдар менен мындай сүйлөшө албайм. Же мен баягы мен талап кылган нерселерди сүйлөшпөйбүзбү? Андай нерселерди сүйлөшсөң да башкача да. Мен оюмду жазып жеткизем, ошондой ырдап дегенде, андай ораторлук курска окузамбы деп да жүрөм акыркы күндөрүчү. Башка нерселерге кызыгам мындай. Мисалы кай. Кандай талаптар болушу мүмкүн? Ошо парапсихология, азыркы жаңы илимдер, жаңы доор менен жаңы илимдер келип атат да. Биз дагы деле эскиде жүрөбүз. Ошо жаңы нерселерге багытталды да, азыр доор коом ошол нерсеге багытталды. Жаңы илимдер келип атат, жаңы доор менен кошо. Ошо мага астрономия жагат, физика жагат сүйлөшкөнгө. Нумерология деген илим бар. Ушул нерсени көп жылдан бери казып келем. Азыр сүт сайды угуп, ага кызыгып жүрөм. Шу жаңы нерселер ушулар да. Медицинаны, мына тибетский медицинага кызыгып жүрөм. Айтор өзүмдү издеп жүрөм да. Өзүмдү тапкым келет да, өзүмдү табышым керек. Мен бу дүйнөгө эмне үчүн жаралдым? Мен өзүмө берилген суроолор көп да өтө. Бу дүйнөгө эмне үчүн жаралдым? Менин миссиям эмне бул жашоодо? Мен эмне кызмат аткарышым керек? Ушул нерселер мындай ойлондурат да. Чыгармачылыктан дагы мен ошол жака басым жасап, азыр ушул нерселердин аркасында иштеп атам. Өзүңүз таба элексизби? Жок. Толук кандуу табылганда анан башкача сүйлөп берем ошол убакта. Балким чыгармачылыкты таштап ошол тармакка өтүп кетейин деген ой жокпу сизде? Издеп аткан болсоңуз. Балким. Эми мен мугалим болушум керек экен да. Менин миссиям бул жашоодо мугалимчилик экен. Сабак өтүшүм керек. Бирок ошо ырлар менен дагы, чыгармачылык менен дагы сабак өтө турган да жолдору бар да. Мынагай сиз окууну бүткөндө өзүңүз ырчы болууну кааласаңыз дагы ата-энеңизге айтылган эмес экенсиз да. Эмне себептен айткан жоксуз? Шоктуктун айынан аябай мындай таяк жеп басмырланып чоңойдук да, оюбузду мындай ачык айтып жеткизе албайчу элек да, себеби мындай тартынып турчубуз. Себеби азыр урушуу берет, тигет деген мындай бир сезимдер болсо керек да. Биз буга чейин Супер KG порталы ата-энеңиз менен барып маек кылганбыз да, сүйлөшкөнбүз. Ошондо айткан эле. Мен Гүлжигиттин баягы ой боюна карабай эле спорт тармагына биргем. Андан сырткары энеңиз мына аскери кызматкери да болду. Чын эле баягы эмне себептен ата-эне балдарынын ырчы болушуна мындай каршы? Ырчылык өнөр бул жакшы өнөр. Ырчылыкты бул кут адамдары деп коюшат экен. Бирок кандай десем, неблагодарный деп койсо болобу ушул жумушту. Ушундай да. Чын-чынына келгенде сыйлабайт да эч ким. Анан баягы атаңыз да айтып калды, Гүлжигиттин кемчиликтерин айтып турам, урушуп турам депчи. Кайсыл кемчиликтериңизди айтып урушуп турат? Концерттерге келгенде айтат, ушу сахнада жүрүм турумду. Көп эле нерселерди айтат, эми мен айтпай эле коеюн, атам сөзүн. Кайсыл кемчилигиңизди айтат көбүрөөк? Урушуп турат, эми ата урушат да. Анан бирок мен атаман көп урушпайм да, көп элекмин мындай. Атам мындай көп батасын алам көбүнчө. Анан концерт деп калдыңыз. Ата-энеңиз концертке келгенде сизде бир сүр болобу? Эң туура айттың. Себеби мен ата-энем келгенде, туугандарым келгенде мен ушунчалык сүрдөйм сахнага чыкканда. Бирок азыр деле сүрдөйм, сахнага чыкканда мындай биринчи чыгып алгыча сүрдөй берем да мындай. Мен үчүн сахнага
Көп жылдан бері сахнада жүрсем дагы азыр мындай биринчи сахнага чыгыш өтө мындай оор да. Анан чыгып эл менен саламдашып алгандан кийин уже баягы көнүп каласың ошочу. Ата-энем келгенде чынында сүрдөйм. Концертимдин этек башын таппай калган да убактар болот да, кээ биринде баягы. Сүйлөй турган сөздөрүмдү дагы унутуп калган күндөр болот. Кээ бир күнү ата-энем күндө келген да күндөр болот да. Концертке күндө келишет. Күндө келген убактар болуп калат да. Ошондо да сүрдөп. Анан кээ бир концерттериме биринчи күнү же экинчи күнү келип жана алышат. Китеп көп окугандардын катарын толуктайсыз да. Акыркы жолу качан жана кайсыл чыгарманы окудуңуз эле? Ошол чыгармада сизге таасир берген окуя, ошону айтып берсеңиз. Чыңгыз Айтматовдун Кыямат деген китебин окудум акыркы убактарда. Эми сөз менен жеткизе албасам дагы бир мындай таасирлендим да көп нерсеге. Анан азыркы ушу ниеттин күчү, аң сезим баарын жасай алат, ой гүлдөрү. Бир топ китептерди алып келип алгам, ушу эрмектейм негизичи. Көчөгө чыксам эле бир китеп сатып келем да, сөзсүз. Көбүнчө сизге кандай китептерди окуган жагат агай? Тарыхый китептерди көп окучумун. Анан акыркы убактарда мындай өзүмө керектүү китептерди гана окуй баштадым. Себеби мындай азыркы доордун, азыркы замандын китептерин. Себеби эски нерселер баары өтпөй калчудай сезилип атат да магачы. Жаң нерселер келип атат ушу. Бирок тарыхка ушунчалык кызыгам. Китепке кирип алсам, бардык нерсе унутулат да ошо бүткүчө. Акыркы жаңылыктарыңыз кандай чыгарма чыгат эми жакында? Бир жаңы термин пайда болду да, мен да бир чыгармачылык өзүнчө бир блог да бул. Кайгылуу ырлар, шаңдуу ырлар деп анан аккордеон ырлары бар. Гальдровский ырлар жыйнагы бар да, ушундай бир мындай. Ошо чыгармаларды мындай жакшы кабыл алышат экен. Ошондой Гальдровский бир альбом чыгат буюрса. Анда келиңиз агай, сизге эркин микрофон. Орозоңуздар кабыл болсун дейбиз. Көрөрмандарга дагы ийгилик каалайбыз. Орозоңуздар кабыл болсун. Дуаларыңыздар кабыл болсун. Жакшы күндөрдө, той маракелерде көрүшөлү. Рахмат сиздерге. Урматтуу Супер Кейж порталынын көрүүчүлөрү, биз ушуну менен маегибизди жыйынтыктайбыз. Сиздер ушул берүүбүздү Супер Кейж YouTube каналынан көрө аласыздар. Кайрадан амандашканча бар болуңуздар.